Assalamu алейкум, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы туугандар? Бүгүн биз Кара Суу районундабыз. Кара Суу районунун Правда айылында. Бул Правда айылы Жаңарыктын Бишкек тарапка кетип атканда солго кирип кетет туугандар, оштон. Анда эмесе бүгүнкү чыгарылышта бир бою 1.70ке чукулдап, андан дагы аз-маз өткөн бир аттын тартып мүнөзүн айтып туугандар. Сіздерге берелі туғандар, анда эмесе биз менен чогуу болуп, бул ат боюнча маалыматты алыңыздар. Эгерде чоң ат караштырып жүргөндөр, үйүргө уверенный жылкы сураштыргандар, бул атты көрсөңүздөр болот. Анда биз баштайлы. Ассаламу алейкум ака, кандайсыз? Ден соолуктар жакшыбы ака? Бул атты сатууга койдуңарбы? Аттын породасынан баштайлы ака. Биринчи породасы кандай порода? Породасы Россиядан келген экен. Россиядан келген. Канча жашында келген бул жака? Азыр канча жашта? Кышты малында келген. Кышты малында келген. Азыр канча жаш? Азыр 2 асы. 2 асы. 5 жашка толуп турду, да? Мына достор, 5 жашка толгон 2 асы да, кыргызча айтканда 2 асы. Бул аттын кандай өнөрлөрү бар? Бою канча чыгат? Бою 1.70ден сал жогору. Азма жогору экен, а? Улакка чабылабы? Улакка ошо кышты жаңасыйда чабып кеткен дос баланы. Досуңуздук экен да? Быйыл чабылбады? Быйыл чабылбады, турду үйдө. Үйдө эле анча-мынча минелет да? Анча-мынча. Мына кетиңиздер, атты көрүп турасыздар. Чоң ат экен өзү. Ден соолугу жакшы эми, сиз билип жүрөсүз да бул атты? Ден соолугу жакшы, үйүрү бар. Үйүрү канча бээге коюлган? 20 бээге коюлуптур. 20 бээге, а? Анык коюлган. Анык коюлган. Мына кетиңиздер, 20 бээге коюлган ушул чоң ат сатууга чыкты достор. Баасындагы жакшы баага коем деп атат. Бул жакта 15 деген табросу бар экен. Ошондо быйыл 6-га чыгат экен, ошондо? 6, быйыл 3 асыга толот экен. Бер бастырыңчы. Бул атты чапсак болобу, болбойбу? Эми ат туруп калды да чапса болбосо керек. Мындай кыска коюп койсочу ака. Кыска коюп коелу, а? Андан кийин баасын айтабыз достор. Чоң аттын баасы канчага коюлат, аны атты чабып келгенден кийин кыска гана аралыкка тургандар. Акырын гана өтө кыска аралыкка чабып көрсөттүк. Аттын эми мына көкүрөк тарабын силерге көрсөтөйүн. Бою бийик. Бул аттын жооштугу кандай ака? Өтө жоошпу? Такка туруштары баары жайында. Теп тиштеп андай өнөрлөрү жок, а? Эми досуңуз канча деп атат мунун баасын? Осу $4000 деп атат. $4000. Кеми болот дагы? Кеми болот. Мына кетиңиздер, $4000 кеми болот деп ушул чоң атты коюптур. Кайманат койгонбу досуңуз? Кайманат койгон эмес, а? Кимге насип кылып буйруп калган болсо достор, атка жакшы кайманат коюп, улакка, торпо улактарга чаба турган чоң ат экен. Мына аттын арт жагындагы алайын. Бастырып коюңчу бир. Чатта аяктарын силерге көрсөтөлү. Мына достор, баа бериңиздер. Бүгүнкү чыгарылган бул аттын баасы кандай коюлду жана ат өзү турган турпаты кандай экен? Аны комментарийге жазсаңыздар болот. Же болбосо Правдадан көрүп ушул атты алып калсаңыздар дагы болот туугандар. Ошону менен Муз ТВ каналы бүгүнкү чыгарылышты соңуна чыгарды туугандар. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүү үчүн көрүшкөнчө аманчылыкта жолугушалы.